Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосунда соттордун тажрыйбасын жогорулатуу, ар намысты жана ишкердик беделдикти коргоо, сот кызматкерлеринин укуктук абалы жана маалымат технологиясын колдонуу боюнча маселелер бүгүнкү жыйында каралды. Биздин практика көрсөтүп атат, биздин Кыргыз Республикасында сот системасында болгон маанилүү процесстер, маанилүү суроолор ошондой эле ШОСтун мамлекеттеринде дагы сот системаларында ошондой эле проблемалар бар экенин көрсөтүп атат. Кеңешмелердин өткөрүлүшү соттордун тажрыйбасын арттырат дейт Орусиянын жогорку сотунун төрагасы Вячеслав Лебедев. Ал чет өлкөдөн алган тажрыйбасын кайра кесиптештерине үйрөтөт. Мында Орусиянын сот тармагы кээ бирде аксаса, кээде алдыга эч кимди салбайт. Суд для гражданина стал более доступным. Бизге сотторду даярдоодо ушундай эл аралык жыйындарда колдонулган маселелер көп жардам берет. Соттор бул адамдын тагдырын чечет. Ошондуктан биз ар дайым калыс сотторду даярдашыбыз керек. Подготовка кандидатов на должности судей. Шанхай кызматташтык уюму көп нерсеге жетишти. Дүйнөлүк уюмдарга атаандаштык жарата алды. Анда өлкө жетекчилери гана бирге жыйын курушпастан ар түрдүү тармактын өкүлдөрү мамилени чыңдоого аракеттенишүүдө дейт өлкө башчынын атынан сөз сүйлөгөн Темир Жумакадыров. Некоторые страны региона стремятся к более тесному сотрудничеству с ШОС. Сиздердин көмөк менен биз көп ийгиликтерге жетишип жатабыз. Алакка чыңдалууда биргеликте жүргүзүп жаткан тажрыйба катышуучуларга гана эмес, биздин мамлекет үчүн дагы чоң мааниге ээ. Жизнедеятельности государств-членов ШОС. Белгилей кетсек, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин сот жетекчилеринин эң алгачкы саммити 2006 жылы Шанхайда өткөн. Жыйын дагы 2 күнгө созулат. Махабат Үсөнбаева, Жолдош Ырсалиев, ЛТР, Бишкек шаары.